Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Анда эмесе сабагыма кайрылып, ортого мен сунушумду таштайын. Жагымдуу маанай түзүп баарыңа, жылмай уну алгач өзүмдөн баштайын. Тарбиялык сабактын темасы: улуу жеңиштин ардагерлери, сиздер менен сыймыктанабыз. Сабагыбыздын максаты: окуучулар, улуу ата мекендик согуштун аяктаганына туура 75 жыл толуп, улуу жеңишке ээ болгонубузга зор салымын кошкон ардагерлерибиздин зор эмгектери тууралуу билишет. Окуучулардын сөз байлыгы өстүрүлөт, ой чабыттары кеңейтилет жана патриоттуулук сезимдери арттырылат. Окуучулар, башкалардын эмгегин баалоого, бизге жеңиш алып келген ардагерлерибиз менен сыймыктанууга, ата мекенин сүйүүгө жана коргой билүүгө тарбияланышат. Улуу ата мекендик согуш 1941-45 жылы Совет элинин фашисттик Германияга жана анын союздаштарына каршы ата мекенинин эркиндиги жана көз карандысыздыгы үчүн адилеттүү күрөшүү. Улуу ата мекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун маанилүү жана чечүүчү бөлүгү. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам Даңк орденинин толук ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон. Фашисттик Германия 1939 жылы дүйнөлүк экинчи согушту баштап, Европанын бир катар мамлекеттерин басып алган. Натыйжада Германиянын экономикалык абалы, согуштук күчү чыңдалган. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия 1941 жылы 22 июнда СССРге кол салган. Ал Барбарос деп аталган планы боюнча Советтер Союзун бир нече жумада талкалап, 1941 жылдын кышына чейин СССРдин европалык бөлүгүн толук басып алмак. Адегенде эле фашисттик Германиянын 5,5 миллион адамдан турган 190 дивизиясы Совет өлкөсүнө басып кирген. Германия менен СССРге каршы согушка Италия, Финляндия, Румыния, Венгрия, Испания катышкан. Немистик фашисттик баскынчылардын жырткычтык менен кол салышы Совет элинин тынч жашоосун дүрбөлөңгө салган. Ошентип, ата мекендин көз каранды эместиги жана эркиндиги үчүн улуу ата мекендик согуш башталган. Адамзаттын тарыхындагы эң кандуу жана эң катаал улуу ата мекендик согуш жер жүзүндө терең жаракат калтырды. Кан кечкен 40-жылдары биздин ата бабаларыбыз мекенин коргоп жатып, жер жүзүн фашизмдин чумасынан сактап калганын сезбегендир. Эгерде ошондо жеңбесек, бүгүнкү дүйнө кандай болорун чындыгында элестетүү кыйын. Биз ынтымак менен, биримдик менен жеңдик. Улуттарга жана аймактарга бөлүнбөгөндүгүбүз үчүн жеңдик. Улуу ата мекендик согуш учурунда өлкөбүз бир, мекенибиз бир болгондугу үчүн жеңдик. Кыргыздар, казактар, өзбектер, тажиктер, орустар, украиндер, белорустар жана Советтер Союзунун башка улуттарынын өкүлдөрү бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып,
фашисттик баскынчыларга каршы чогуу салгылашкан эле. Улуу жеңишке жетиш үчүн миллиондогон адамдардын кырчындай өмүрү кыйылды. Ошол каартуу жана катаал согуштан жаракат алган миллиондогон жүрөктөр өмүрүнүн акырына чейин жараланып жүрүп өттү. Эгерде аталар мекенин сүйсө, балдарды ата журтту сүйүүгө мыкты тарбиялоого болот деп айтылат. Биздин ардактуу аталарыбыз, кадырман ардагерлерибиз жана ооруктун эмгекчилери мекенди чындап кадырлаарын кан жаны, бүтүндөй өмүрү менен ак эмгеги менен далилдешти. Çabuk salganbız, jеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Эч ким эч качан унутулбайт. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.